Allah subhanahu wa ta'ala bizde uşul alamga yer betine jaratkan. Biz uşul alamda yaşayız, dünyada yaşayız. Dünyada bilesizler köpçülük yerlerde 4 mezgil var. Oşol 4 mezgilin birösü ısık, birösü soğuk. Anan ortaça ısıkka jakınırak, anan soğukka jakınıraklar var. Uşul 4 mezgildin içinde adam balasındağı tabiatı, anan uçur abalı, denevi aşı 4 türlü bolup özgörüp durat. Isık gündörde terdeyt, soğuk gündörde üşüyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte adam balasının her birine çınığı ülgü bolgondugu üçün Peygamberдің jaşosundan biz ülgü alışımız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'm tabiattan bir özgöçölüktörді bergen ele da. Al tabiattan özgöçölüktörünün birisi Peygamberimiz terdegende çıkkan teri biz koldoңгон atır siyaktуу jıttanıp turat ele da. Jagымдуу jıtка айланат ele. Peygamberimiz kaylula kılgan kezde түшкө жакын oşol maалда terdegen terilerin çoğultup Peygamberimizin juvaylары atır katары koldanat ele. Oşol özünün denesi terdese dağı jagымдуу jıt çıkıp turgan Peygamber aytıp atat, maga dünyadan 3 nerse jagat deydi. Oşolordun birisi jagымдуу jıt deydi, atır. Peygamberimiz turalı hadislerde bayandalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anbar jana misk degen atırdın eki türün koldan çöle deydi. Denesinden jagымдуу jıt çıkıp turgan Peygamber atır koldangon bolsa mına bizge ayabay ele zarıl da bu nerseçi. Kebir adamlar var oşul men atırgança kızıkpayım dep özünü maktagan siyaktı bolat. Oşu bul maktanış emes, bu жетишкендик emes bulçu. Bul teskerisinçe janawarlarga jakınlık da. Janawarlar da atırga kızıkpayt beçaralar. Seyalar koldan albayt da. Adam bolgondan keyin bu kızık iş gerektүү nerse. Bирок ал эми ошону менен эле болуп калыш бул аялдардын иши. Бирок буга көңүл бурушубуз керек да. Себеби улamalardын кебири айтат, эркек киши болобу, аял киши болобу, атыр үчүн сарптаган акчасы исрапка кирбей калат дейт. Себеби бул адамдын зарылчылыгы болуп саналат. Эми ошол атыр колдонгондо кебирлер атыр колдонуунун адебин билбейт. Но адам баласы атыр колдонгондо тамакты барго өзүңүзгө ылайыктап жей бериң. Жаккан тамакты жеңиз, бирок атырды өзүңүзгө жакканын колдонбоңуз. Башкаларга да жага турган болуш керек да. Кебир адамдар ушундай атыр, кебирлер бар, атыр колдонбойт. Кебирлер атыр колдонот, ошол атырды колдонгондон колдонбой эле койгону жакшы да. Baasına karab ele alып алабыз кээде арзан атырларды ал болсо айлана чөрөдөгү адамдардын жашоосун тарып кетишине себеп болот да. Кээде ушундай атырларды колдонуп алабыз. Анан өзүбүз эле колдонбой башка бирөөлөргө сунуштап дагы жиберебиз биз. Ошо сунуштагандын адебин үйрөнүп алыш керек. Ке колуңду бер деп туруп колуңду кармап алып ушундай сүртүп салат. Ал атырдын жытын самындасаң да жыты кетпейт да анынчы. Ошол үчүн атыр улашуунун өзүнүн адеби бар. Атыр тандагандын өзүнүн адеби бар. Атыр тандаганда башка бир адамдарга дагы жага тургандай болгондугу эң мыкты, эң жакшы болот да. Атыр эмне кылат? Өзү негизи адам баласына тазалык керек. Атыр бул жаман жытты жабып калат да. Өзү негизи адам баласы жаман жыттардан алыс болуп, анан кошумча жакшы жыт чыгып туруш үчүн атыр колдонуш керек. Ошол үчүн атыр колдонгондо аралашмасыз, таза атыр колдонгон бул дагы да жакшыраак болуп эсептелет. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай колдонот эле да. Атырдын тазасы жана жакшысы өзү кымбат болот. Кымбат нерсе анан кымбат баалуу жыт чыгарат да. Биз алган 20 сомдук атыр ал ошо 20 сомдук да алчы. Ошол үчүн бул нерсеге көңүл бурабыз. Андан кийинкиси мүмкүн болушунча Пайгамбарыбыз колдонгон амбар жана миск аттуу ушундай ысымдуу атырлар бар. Ушуларды колдонсо дагы да жакшыраак болот. Жагымдуу жыт адамдын эс тутумун дагы жакшыртат экен. Периштелерге дагы жагымдуу жыт жагат. Эркектердин атыры бөлөк болот, аялдардыкы башкача болот. Эркектердикинде жыты курч болот, өңү жок болот. Аялдарда жыты бир аз болсо да, бирок өңү дагы бар болгон атырлар аялдарга тиешелүү болот. Анан ушул нерсеге көңүл буруш керек. Атыр сепкенде башы жана сакалына дагы сээп коюш керек. Атырды ошол бизде адат боюнча моюнуна эле сепкенди адат кылып алганбыз. Ошол сакалга дагы анан башына дагы эме кылыш керек, себиш керек. Ушул жерде көңүл бурсаңыздар, бул адептерде, сүннөт адептерде башы жана сакалына деди. Эгер сакалы бар болсо деген жок да. Значит, эркек болгондон кийин болуш керек экен алчы.
Alıp taşlagan tуура эмес экен да. Анан аял күйөөсүнө атыр себеп койсо, бул дагы адептерден. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жубайлары атыр себеп коет эле. Анан атыр сепкенде же атырдын эки түрү бар. Себе турганы мурдакы доордо эми куйган эле атыр болгон. Ошо алаканга куюп туруп, анан колу менен алакандан алып сүрткөндүк. Мына ушул адепке ылайыктуу да. Баякыдай эгер атырыңыз жакшы, өзүңүзгө жагымдуу, анан башка бирөөгө дагы улашкыңыз келсе, анда берип көрөсүз. Бир жыттап көрүңүз, жакса сүртүп алыңыз деш керек да. Эми кээ бир адамдар атыр берет, анан же бир түрлөрү бая айткандай колун кармап алып эле мажбур сүртүп салат. Анан кийин самындап жусаң да кетпейт алчы. Экинчи түр адамдар бар, анан берет, сүртпөй койсоң капа болот. Не деп айтышты билбейсиң, анан алып жыттап, охо, өтө кымбат баалуу атыр экен. Буну сүрткөнгө биз татыксыз окшойбуз деп кайра кайтарып беришке мажбур болуп каласың да. Ошол үчүн капа болбош керек. Сиз берген атырды бирөө сүртпөй койсо капа болбоңуз. Балким ал адамда ушул жыттан аллергиясы бардыр. Ошол үчүн жакса сүртүп алыңыз, болбосом капачылык жок деп бир сунуштап көрүш керек да. Мажбур сүрттүрбөш керек агачы. Атырдын пайдасы ушундай. Атыр бул жагымдуу жыт, периштелерге жаккандыктан, адам жагымдуу жыт чыгып турса, андан дайым периштелер коштоп жүрөт экен да. Ошондуктан мына ислам бизге, ислам дини этиканы үйрөтүп атат да. Атыр колдонуунун адептерин үйрөтүп атат да. Биз атыр деген башка жактан, Франциядан келген окшойт деп ойлоп калганбыз да. Жок, андай эмес. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жалпы үммөткө үлгү, ошол зат көргөзүп берген. Биз дагы ушуга бир ниет кылайлы иншалла. Аллах таалам бардыгыбызга атыр колдонуун эле адептери, сүннөттөрүн эмес, бүтүн пайгамбарыбыз үйрөткөн сүннөттөр менен жашап өтүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.